Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Көпчүлүк эркектердин, көпчүлүк аялдардын суроосу боюнча ушул дүкөнгө келип калдык. Бул дүкөн көбүнчө үй бүлөлүү адамдарга тиешелүү десек жаңылышпайбыз. Бул негизи бул дары чөптөр боюнча кенен маалымат алабыз. Азыр мунун подделкаларда чыгып атат экен. Көпчүлүк мекендештер адашпаңыздар, подделкасын колдонуп таасирин бербеди деп эме кылаңыздар. Ошо натуральный ушул магазинден алып, натуральныйдын результатын көрүп, сөзсүз комментарийге жазасыз деген үмүттөбүз. Кененирээк ушул бүгүнкү темага токтолсок, ушул магазин ээсинен ар биринин баалары боюнча, кандай колдонушу боюнча маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Азыркы күндө көпчүлүк адамдын проблемалары, мисалы үчүн простатит или балалуу болбой аткандарга или пастелдерде ошондой проблемалар көп болгондуктан ошолорго азыр кеңирээк өзүм түшүндүрүп жеткирип бергенге аракет кыламын. Биринчи, азыркы күндө простатит, цистит, мисалы үчүн көпчүлүк адамдар туалетке тез баргандыктан кичине суу ичип алып эле туалетке жүгүрүп или учунда калып кеткендиктен или дараттарын тез бузгандыктар, булар простатит, шамал өтүп калгандыктан бизде ушундай простатит асал пасталар бар, эч кандай зыяндуулугу жок, дары чөптөрдөн жасалат. И ошондой эле ушундай чайлар, заваркалар бар. Буну как чайга, термозго кайнатып эле ичип жүрө берсеңиздер болот. Булардын курс лечениясы 1 айдан 3 айга чейин. Көпчүлүк жаш эле балдар эмес, чоң эле кишилер зарасын кармай калышы мүмкүн сууга өткөндүктөн. Ошолорго дагы өтө пайда алсаңыздар болот. Кийинки дарыга токтолсок, балалуу болбой аткан 10 жыл, 15 жылдан бери балалуу болбой аткандар бизден алып анча-мынчасы результат көрдү деп айтып калдыңыз. Ошого кенен токтолсок. Ооба, азыркы күндө балалуу болбой аткандар өтө күндөн күнгө көбөйүп кетип атат. Биз деле бул нерсени, мисалы үчүн, Алланын ыраазычы, бардык нерсе Алладан гана болот. Биз просто себепкер гана болобуз. Азыр билбейбиз, же аял кишидеби, же эркек кишидеби проблема экенин билишпейт да көпчүлүк адамдарчы. Ошондуктан эркек кишилерге дагы, аял кишилерге дагы бар. Эркек кишилерге, мисалы үчүн, мындай бесположье, мужской силалар бар. Булар иммунитетти көтөрүп, супермен, мисалы үчүн, жыныс жактарын качественный кылып берет, күч алууга өтө жакшы жардамын берет булар. Эркек кишилер, аял кишилер үчүн, мисалы үчүн, мындай бизде шамбала жыты, бесположьялар бар. Буларды, мисалы үчүн, эркек киши дагы, аял киши дагы ичиш керек обязательно. Кээ биркилер бар, мисалы үчүн, аял киши эле ичет, эркек киши ичпейт. Же болбосо эркек киши ичет, же аял киши ичпейт. Жок, буну эки адам тең ичиш керек. Ошондуктан результат дагы болбой калышы мүмкүн. Анан бир күн ичип пауза кылбаш керек, а? Ооба, бир күн ичип, бир күн ичпей, или 1-2 күн ичип туруп, 1-2 күн ичпей аткан болсо таасирин бербейт. Каждый ден өзүнүн айткан боюнча ичиш керек. Ооба, ошондой эле көпчүлүк адамдар бар. Мен ичкен буну жардам бербеди дегендер бар. Вот ошолар может быть эми туура ичпегендиктен ошондой болду деп ойлоймун. Бунун подделкалары дагы бар дедиңиз. Ооба, булардын подделкалары бар. Азыркы күндө любой нерсенин подделкалары болуп кеткендиктен биз болгону, мисалы үчүн, оригинал саткан аракет кылабыз. И булардан, мисалы үчүн, балалуу болуп, төрөшүп, тойлоруна чакыргандар дагы бар. Результат алгандар дагы өтө көп. Бирок комментарийге жаза кетиңиздер. Ооба. Анан дагы ошону айтып калдыңыз, дагы бир эмеси келип калды. Бул бизде Аравиядан келген. Аравиядан келгенди айттыңыз башында. Бул махилкин деп аталат, орех бул. Ошол бесположье, мисалы үчүн, эркек киши дагы, аял киши дагы иммунитеттерин көтөрүп, өтө жакшы жардамын берет. Буну даярдаш үчүн дагы убакыттар керек. Если алсаңыздар, кеңирээк, толук түшүндүрүп беребиз. Буну ичкен адамдар өтө көп, бирок ошол туура эмес, ичкендиктен жардамын ала алышпайт да. Туура маалымат алып, туура ичишке. Туура ичиш керек, ооба. Өзүнүн булардын кошумча нерселери бар. Ошолордун кошуп, бир сутка туруп, мисалы үчүнчү, жакшы варить этип, сааты мененчи, толук маалымат алышыңарды суранат элем. Толук маалымат алыш үчүн экранга телефон номерлеринин даректерин коюп коебуз. Туугандар, кенен коркпой түз байланышып алсаңыздар болот. Кийинки азыркы дагы актуалдуу тема
көбүнчө 45 жаш 40 жаштан кийин импотент болуп калгандар боюнча токтолсок. Ошол мисалы үчүн булар мужской сила деп аталат. Иммунитеттерди көтөрүп, простатит, почкаларга дагы жакшы жардам берет. Пастелдерди улучшить этип, долгий кылып берип, жана жарым саатка чейин долгий кылганы жакшы жардамын берет. Буларды совет берем ушу 40 жаштан жогору ичкендерге гана. 40 жаштан ылдыйларына булар күчтүү болуп кетет. 40 жаштан ылдыйгыларга дагы бөлөк барбы? Ооба, 40 жаштан ылдыйларына мындай масиптер бар. Булар үйлөнгөндөргө. Ооба, только үйлөнгөндөргө, үйлөнөктөлөргө сунуштабаймын. Үйлөнгөндөргө или үйлөнсө дагы мисалы үчүн пастелде начар болгондорго гана сунуштаймын. А так зиверинде жакшы болгонбосо анда сунуштабаймын. Ошол пастелде проблемалары болгондорго жакшы жардамын берет булар. Үй бүлөлөргө көбүнчө азыр ушулар аркылуу мисалы үчүн пастелдерде мисалы үчүн слабый болгондуктан ажырашуулар көп болуп атат деп ойлоймун. Ошондой эле жеңелерим үчүн бизде ушундай снайперлер бар. Булар эмнеге жардам десеңиздер, если мисалы үчүн байкелериме берсеңиздер, пастелде бир жолу болгонбосо, буну ичип алгандан кийин 2 жолу или 3 жолу болгону өтө жакшы жардамын берет. Жыргап каласыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү берүүдө ушулар гана болду. Дагы түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Ушундай адамдар балким издеп калган болсо, жибериңиздер. Бул бардыгы натуральный. Эркектер үчүн маалымат алыш үчүн эркектердин номерин эркектер үчүн деп экранга коюп коебуз. Ал эми аялдар үчүн маалымат алам десеңиздер, аялдардын номерин коюп коебуз экранга. Анан бул 2 магазин Москва шаарында. Адрестерин айта кетсең? Бул магазинибиз метро Котельникиде 6-выходтан чыксаңыздар, сол жакта торговый центр Калибр бар. Бургер Кингти көрөсүздөр. Бургер Кингтин 2-нчи этажындабыз. Биринчи точкабыз метро Дубровкада. 2-нчи выходтан чыксаңыздар, торговый центр электроника бар, ошонун 2-нчи этажында павильон P3 деген магазиндебиз. Мекендештер, ушул жерге барып кенен өзүңүздөр маалымат алып, анан сатып алсаңыздар болот. Кандай ичет, кандай колдонот, анан Кыргызстанга дагы тааныштарга жиберсеңиздер болот алып. Дагы кийинки берүүлөрдө кандай ооруларга маалымат керек десеңиздер кенен алып бергенге аракет кылабыз. Сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Каналга катталып, лайктан басып, кийинки берүүлөр дагы өтө пайдалуу маалымат бергенге аракет кылабыз.